мугалимдеринин облустук сынагынын салтанатына кош келиңиздер. Калыстар тобунун курамы ушул баягы таза баалап, чыныгы жеңүүчүнү аныктап берет. Ошол жеңүүчү республикага барат деп мен үмүттөнүп турам. Анан мен ушундай кароо сынакты уюштурууга жакындан көмөктөшүп жардам берген ушул Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Бекмурза Бекбулотовичке ушу жалпы уюштуруу комитетинин атынан, жалпы ушул жерде катышып отурган мугалимдердин атынан ушу терең ыраазычылык билдирем. Качан кат жазып суранып келсек, биздин суранышыбызды аткарып, ушундай жакшынакай шарттарды түзүп берет. Балдардын чыгармачылык борбору менен биз жылда болсо да тыгыз байланыш иштешип келебиз. Мындан да биз иштеше беребиз. Биздин университетке дагы бир жолу кош келипсиздер. Спортта айтып коёдук, күчтүүлөр жеңсин деп. Бул бүгүнкү сынакта зээндүү, таланттуу, чыгармачыл ага эжекелер жеңсин. Ийгилик барыңыздар. Эми бүгүнкү өтүлүп аткан иш-чара бул Жан дүйнөнүн кеси 2024 аттуу мыкты ийрим мугалимдеринин кароо сынагы өтүп атат. Бул биздин Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин атайын буйругу менен бекитилген жобонун негизинде өттү. Буга чейин биздин Ош облусундагы бардык район, шаардык балдардын чыгармачылык борборлорунда жеңүүчүлөр аныкталып, ошол конкурстар уюштуруп, бүгүн жеңүүчү деп табылган ошол 8 райондон ошол эң мыкты деп табылган чыгармачыл мугалимдер бүгүн ушул облустук туруна катышып атат. Бул турдан жеңүүчү деп аныкталган мугалимибиз, ийрим мугалими. Мына мугалимдердин күнүнө карата эртең 5 октябрда мугалимдердин кесиптик майрамы, ошол майрамга карата республикалык туру Бишкекте өтөт. Ошондо жеңүүчү деп аныкталган мугалимдер ушу баалуу сыйлыктар менен, белектер менен кайтып келет. Биз эми ушул өзүбүздүн районубуздун атын чыгарып келгенден кийин аябай аракет кылып атабыз. Бүгүнкү конкурс абдан сонун маанайда башталды, буюрса. Ушу болгон аракетибизди жумшап, өзүбүздүн районубуздун атын чыгарып, жакшы орундарды алып кетебиз деген үмүттө келдик. Мен Кара Суу районунун Адайыл өкмөтүнөн келдим. Өзүм Ош балдар чыгармачылык борборунда иштейм. Сыйкырдоо ийне иримин жетектеп келем. Иримдин өзгөчөлүгү бул кыргыздын улуттук кадаса, нарк насил, үрп адаттарын сактоо максатында ушул иримди ачканмын. Өзүм информатик мугалим болгондугума карабай, кол өнөрчүлүк менен ирим жетектеп келем. Жан дүйнөнүн кеси боюнча биринчи орунду жеңип алган үчүн ийрим мугалим Тайча Барагулфе Мырзаевна Жалалабад санаториясына акысыз жолдомо менен сыйланат. Жолдомонун сертификаты жана ичинде пучовкасы бар.